Аялды сүзүп, андан соң инспекторду унаасы менен сүйрөп качууга аракет кылган айдоочу кармалды. 13 жаштагы баланы ит талады. Төө ашууда өрттөнгөн унаанын ээси табылбай жатат. Ысык көлдө баңгизат лабораториясы аныкталды. 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт. Жапаров депутаттарды сындады. Улакчыларды сындаган үчүн балам камалып кетти. Президент 5 жылга соттолгон жаранга ырайым бермей болду. Аялды сүзүп, андан соң инспекторду унаасы менен сүйрөп качууга аракет кылган айдоочу кармалды. 13 апрель күнү Бишкек шаарында айдоочу аялды сүзүп качууга аракет кылган. Бул тууралуу кайгылуу кызматынан кабарлашты. Фундай Саната үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу аялды сүзүп кеткен. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери жол кырсыгынын бардык жагдайларын каттоого алышкан. Айдоочу наркологиялык текшерүүдөн өткөн. Унаасы айып корого жөнөтүлөрү айтылганда ал качууга аракет кылган. Качуу учурунда айдоочу УПМС инспекторларын сүзүп, аны бир нече аралыкка чейин сүйрөп барып, андан кийин башка унаа менен кагылышкан. Мунун натыйжасында милиция кызматкерлеринин жана башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаралган. Айдоочу октябрь РИПке жеткирилип, 280-берене менен кылмыш иши козголду. Учурда ал Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылууда деп жазылат маалыматта. Булак Серептова. Az attan bolosуң азыр. Hey! Men aytdım gelem dedim be, dedim go. Gelem dedim. Жок, Gelem деген кандай чыгып? Мен братанды алып келейин, акей дотам. Братанды алып келейин. Келбеди. Ам таксимен келди го. Ошо келбеди. Мен качкан жокмун, эч кандай качкан жокмун деди. А сиз эмнеге инспекторду сүзүп кетип атасың? Мен акем алып келейин дотам го. Кызматкер астыңызда адам турса да сүзө бересизби, сиз айтсаңыз? Мен акем алып келейин. Жок, акеңиз күтүп турат да. Мен келейин десем алдын чыгып атпайбы? Келем, мен келем дотам. Жок, каяка келесиз? Сиз биринчи наркологиядан өтүшүңүз керек да. Өттүм. Өтүшүңүз керек, кагаздарды алышыңыз керек. Кагаздарды алышыңыз керек дейм. Протокол жазылыш керек сизге. Автоунааңыз айып короо кириш керек. Өттүм. Сиз будан башка адамды да сүзүп атасыз. Bir günde 2 adam süzüp atасыз, түшүнүп атасыз? 2 адам дагы бир машинаны сүзүп атасыз да? Ошо чийилип кетти. Жок, чийилген күндө эле сүзүп атпайсызбы, байке? Негизи кызматкердин биринчи мыйзамдуу талабына баш ийиш керек да, токтош керек. А сиз баш ийбей сүзүп барып туруп, алынсаңыз келгенсип бул автоунааны сүзүп атасыз. Туурабы? Ушундай болуп атабы? Байке, кырдаалды айтып берип коюңузбу, кандай болду? Мен советский үйдө түшүп бараткам. Көчөдөн чыгып баратканда көрүп калдым, инспекторду сүйрөп баратканын. Турмуш тепкен жетишпей эле келип мени сүздү. Менин унам. 13 жаштагы баланы ит талады. Жабырлануучу кутурмага каршы эмделди. Жабырлануучу кутурмага каршы эмделип, учурда үйүндө дарыланып жатканын дарыгерлер билдиришти. Окуя 5 апрелде ат башыда болгон. Окуучу атчан тууганына учурашып жаткан маалда ага үй жаныбары кол салган. Баланын буту менен жамашына иттин тиши кирип кеткен. Апрелдин башында Бишкектеги конуштада 6 жаштагы баланы ит талаган болчу. Ал бир нече жаракат алып, баш териси да сыйрылып кеткен. Анын абалы жакшырып жатканын дарыгерлер билдиришкен. Төө ашууда өрттөнгөн унаанын ээси табылбай жатат. Бишкек Ошуна жолунун Төө ашу ашуусунда жеңил унаа толугу менен өрттөнүп кетти деп билдирет аймактык кабарчы. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Маалыматка караганда окуя 14 апрелге караган түндө Чүй облусунун Жайыл районунун аймагында орун алган. Күбөлөрдүн айтымында өрт чыккан учурда айдоочу унаанын ичинде болгон эмес. Учурда унаанын ээси табыла элек.
Туугандары билинбей атат да. Жок болуп атат. Ушул жакты караш керек болуп атат да. Целый машина туугандар. Итятагала, итятагайдагала. Жолдо бардым сыныптар турат го, может биздеке. Каерде? О, жолдо күйүп аткан машина жол. Жок болуп атпайбы эсиде ичинде? Алдыңкы жагына ишиңерчи. Эс табылбай да туугандар машина. Итятагайдагала. Ысык көлдө баңгизат лабораториясы аныкталды. Тинтүү учурунда баңгизат даярдоого ылайыкталган лаборатория табылып, химиялык зат жана психотроптук каражат даярдоого колдонулган 10 килограммдан ашык компонент алынган. УКМК кылмыштык схеманын уюштуруучуларын кармаганын кабарлады. 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт. Жапаров депутаттарды сындады. Чоң Алай районунун тургундары менен жолугушууда Садыр Жапаров жогорку кеңештин депутаттары майда чүйдө маселелерге көңүл бурбай, улуттук маанидеги маселелерди көтөрүшү керек деп билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында парламент конкреттүү маселелерге көңүл бурбай, миллиарддаган жана триллиондогон сомдорго байланыштуу маселелерди чечиши керек. Мисал катары ал айрым парламент депутаттарынын иш-аракеттерин келтирди. Алар анын айтымында маанисиз маселелерди көтөрүшөт. Беле кетсек, буга чейин депутат Эрулан Коколов 300 сом айып пул үчүн жол кайгыл кызматкери менен жаңжалдашкан жана ал маселени жогорку кеңеште айтып чыккан. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарындай талкуу кылып, анан баланчаны шайласа жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Өсчү бала деп туруп, ошондо өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлап бересиңер, ой ошо өзүбүздүн бала өзүбүздүн айыбы деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми райондун маселеси керек. Аны ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. А жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Улакчыларды сындаганы үчүн балам камалып кетти. Президент 5 жылга соттолгон жаранга ырайым бермей болду. Президент Алай районунун тургундарынын суроолоруна жооп берди. Менин балам бир видео кайрылуу жасап, советтиктерди улак чапсаңар, катынча чаппай, эркектер чаппайсыңар деп сөгүп койгон үчүн азыр 5 жылдан камалып отурат. 5 жылга камалган. Деме, ким соттолуп кетти беле? Соттун чечими чыкты беле? Сот биринчи Ленин райондук соту 3 жылга пробациямен чыгарып берди, кийин прокуратура кызматкери арыз жазып коюп, пул турум эстесе кайра 5 жылга шаардык сот камап салды. Садыр Нуркожоевич бул 31 августта баягы улак стадион. Билем, мен бар эмес белем, мен дагы чыктым. Афган согушунун бар дегени менин Садыр Нуркожоевич. Жерден хулиганство менен соттолуп кеткен, экинчи инстанция 5 жылга кесип койгон. Азыр райым сурап кайрылып атат. Ошондо 3 жылдан бери отурабы? Райым сурап кайрылайын деп. Кайрылсын, мен берейин эми, кайрылсын эми. Киши өлтүргөн эмес экен эми болуптур.